We fell out of love like shooting stars came crashing down. Ита бул деген жакшы кыйын суроо го. Бияктан да тартып койсоң болот мындай. Бир дагы жашынакай адамды көргөн жокмун. Атактуу оор атлетчи, эки жолку Азия чемпиону, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери, оор атлетика боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону жана рекордчусу, ислам оюндарынын жеңүүчүсү, Афина жана Бейжин Олимпиада оюндарынын катышуучусу, Азия кубогунун чемпиону, жаштар сыйлыгынын лауреаты, студенттер арасындагы дүйнөлүк чемпионаттын жеңүүчүсү, Кыргыздын сыймыгы Улан Молдодосов. Эң улузу менен карындашымдан кийин эки иним бар. Бардыгыбыз спорт чөйрөсүнүн адамдарыбыз. Атам дагы өзүм үй бүлөм бар. Эки баланын атасымын. Кандай айтсам, сүйүү деген бул көп эмес бар. Трактор айтып берсе болот көп сүйүү жөнүндө. Бирок сүйүү деген багы бирдеме жактырып калсаң, адам менен жакшы мамиле болуп, жакшы бир эме болуп калса, ошо сүйүү деген да, жактырып, жагуу деген сүйүү деген. Өзүм физкультурный академияны бүткөм. Өзүм багы кичинекей чактан баштап ошо спортсмендердин семьясына туулуп өскөм. Ошондуктан дагы кичинекей чактан ошо спорт чөйрөсүндө спорт жүргөндүктөн ошондуктан билим алдым, спорт жагынан билим алдым. Спорт академияны бүткөм. 8 класстан баштап иштеп баштагам. Каникул убагында бир абушка менен бир цехте иштечү, шахмат жасачумун. Ошондо мен билем, атам ошондо күлүп аткан, айлык алганда менден 3 эсе көп айлык алып турбайсыңбы депчи. Анан эң оор жумуштар кылчумун да. Аттын фигурасын чыгарчумун. Ошо 8 класста. Аябай мындай кандай айтсам, ювелирный эме экен, бул тонкий жумуш экен. Аттын жагын кезип, жагын ырастап, бардыгын ырастагыча аябай көп убакыт кетет экен. Бир күндө 3-4 кылчым да, бир күндө. Анан ошо айлыктын дагы каникул убагында майдан баштап августка чейин иштечүмүн. Айтып коет го, өзүм тажрыйба кылчумун деп, сентябрда китеп, костюм, бут кийим алчумун. Ошондо багы кичинекей чакта анда Советтер Союзу урап баштаган 3000 рубль алчумун да. Ошондо мындай айлыктар 1000 рубль болчу. Эми мен сыймыктанам, ошо мен кыргыз болуп төрөлүп калгам. Кыргыз болуп. Багы спортчу болгондон кийин көп чет өлкөлөргө барабыз да. Ар бир мамлекетке барып, ар бир улуттарды көрүп, анан салттарын көрүп дегендей, жашоо шарттарын көрүп, кандай түзүлгөн бул мамлекет, кандай деп ошондон кийин мен кыргыз болуп, Кыргызстанда төрөлгөнүм аябай сыймыктанам да. Эми магазин жакшы, бирок базар интересный дейм да. Базар кызыгы бар да, кичине базар. Да. Эл дагы көп түртүшүп, кичине сүйлөшүп, досторум жогулат, тааныштарым кызыктуураак. Мен көп переживать берем да. Ошом бар, ошо багы кээделер айтат, ошо багы
жумуштан чыккандан кийин ушу бирдеме болбой калса, тренировочный процессте бирдеме болбой калса, ошону мен таң аткыча укта албай ошону эмете берем да, баягы переживать этип. Ошо жаман сапаттар. Эми баягы айтып көрсө болот, баягы апам деп, карындашым, аялым деп айтып көрсө болот, бирок эң сулуу айым мен дагы айтып атпаймынбы? Вот жакында эле Непал деген шаарга бардым. Бул Индиянын жанындагы жайгашкан мамлекет экен, 30 миллион халык. Бир дагы жашынакай адамды көргөн жокмун. Ошондуктан биздин эле баягы улуу тууста кыргыз кыздар аябай жакшы сулуу болот да. Эми мелдештерге көп катышкам, сандары эле көбөйүп кетти, бирок ички мелдешти баягы айтып берем да. Токтогул районунан Бишкекке келиш үчүн баягы перевалда кар көчкү түшүп мелдешке келиш керек болчу да. Анан баягы агайыбызга айтып, ушу мелдешке келе албай калдык, ушунча даярдандык деп. Анда мен 7 класста окучумун. Токтогул. Анан агай ошо жакында айылда бир самолеттер кончу да, кукурузники. Ошого сүйлөшүп, 10 чакты спортсмен самолет менен Бишкекке чейин кирген. Ошого эзимен кетти да. Бирок эсимде жок, канча местага илингеним жок, бирок эметкем да. Жакшы катышкам. Андай деле өнөмдүгү жок, баягы күнүмдүк адам өзү шарт түзөт экен жашоогочу. Үй алганда жумуштун жанында болсун, жанында садиктер болсун, окуу жайы болсун деп. Ошондуктан мен андай деле өнөм деле жок, бирок баягы уюлдук телефон болуш керек экен да, жакындачы ошону дүнө жүзү менен связь болуш керек. Автону элдин баары эле сүйөт болуш керек, баягы мен машыгып баягы спортчу болуп жүргөндө баягы белекке болгон Лада 09 деген машина аябай ошону мага белек кылып бергенде мен эсимде бар да. Бул кечкирип кетти күн. Анан эртесинде кечкиргенден кийин үйдө отуруп, анан ошо качан таң атат деп, качан айдайын деп жаш кезекте ошондой болгон да. Анан машинанын бара бир жакшы качеством бар болчу, баягы окуу машыгууга, тренировочный процесс чоң мелдештерди даярдаганда машинаны токтотуп койчумун да атайын. Машина мешеди, бир жакка алып келе коеюн деп тест ылдам жүрөр өткөзүн кечке. Анан ошондуктан баягы бир сумкаң азын эле тренировка, столовый барасың, жатаканага барасың, ошону айланып жүрүш керек да. Кыргызстандын ичинде көп эле атаандаштарым болду. Мен корома командада киргенден баштап 4 салмакта катышып жүрдүм да. Кыргызстан 4 салмагында биринчиликке алып кирдим. Ошондо 62 салмакта Мамадариев Мубарак деген менен улуураак байке бар болчу. Андан кийин 69 салмакта Икрамов Хусен деген катуу атаандаш болдук. Анан 77 салмакта Качкаров Шухрат деген чемпион Азии эл аралык класста спортчу ошо атаандашым болду. 85 өткөндө Металл Шариповдун да кичине атаандаш жүрүм, бирок ал башка категорияга кетип калды. Азияда мен 9 жолу медаль алгам да. Көбүнчө ирандык жана кытайлык спортчулар менен өнөктүм да. Движение жизнь деп коет го, жашоо деп коет го. Мен көп жолду жакшы көрөм жүргөнчү, базып жүргөн. Өзүм үйүм ушу 20 залдан 20 мүнөт эле базып келсем болот. Анан кээ маршрутка түшүп калам. Андай эмем деле жок, баягы азыркы кездеринде болуп калбады. Машинеге батпай калат. Балдар, спортсмендер бир жакка алып коюш керек. Маршрутка менен кетип каласың. Маршрутка бар, оңсондон да базы. Бар. Жакшы эле билем мен, мындай кээдер бар да, баягы отуруп, канча эле анан мен 10 жылдан бери чөлөкмүн дегендер түшүп туруш керек анын баары. Баягы үйрөндүм деп эч качан айтпаш керек экен да.
өмүр бою үйрөнүш керек экен да. Макдональдс деген аябай таттуу болот. Анан багы айтпайм, что мен келдир багы буну жебеш керек дейт. Эми убакыт болуп калса, багы шарт болуп эметип там ашканага бара албай алыс болуп калса жеп коем кербесте фастфудтан. Анын эмеси эле жок, бирок багы көп рекомендация кылат да жебеш керек депчи. Биздин айылга ушу жумасына 1-2 жолу индийский кино келчү да. Анан индийский кино көрүп, ошого баягы эсимде бар, билет алып, анан место жок калып, эчтен көрүшөт да. Анан биз кербесте баягы жанагы забордон ашып кирчик, аяктан кире албай бизди милициялар кууганда талдын үстүнө туруп алып көрчүк да индийский кинолордучу. Индийский кино бүткөндөн кийин жанагындай мен эсимде бар, жанагы видео майндфондор жаңы чыккан. Мен жанагы Брус Ли, Джеки Чан кинолоручу, ошо аябай кызыгып көрчүк. Ошондо мен Эсен агай мени маштырып, анан ошонун үйүндө да жашачумун да агай. Анан үйүндө жашаганан айтчу да, ушу жакшы иштеп кар көрөсөң или эчти шыпырып жакшы көрөсөң бир киного 1 рубль беле ошондой эме болчу да, билетичи. Аябай иштеп, анан мага акча берип ошо киного барчумун. Багы федерациянын мүчөсү болгондон кийин мен телефон, уюлдук телефонум 24 саат иштеп турат. Интернет 24 саат токтосом да. Потому что мага чет өлкөдөн көп спортчулар, каттар келет. Ошонун баарын окуп, убагында которуп, убагында жооп жазып турушум керек. Ошон үчүн ошол интернетте отурам көбүнчө, жана почталар менен иштейм. Соцсетте багы бош болуп калганда, багы жаңылыктарды телевизордун ордуна алып калбады. Жаңылык жана башчылыкты акерпресте окуп коем. Жана азыр шайлоолордун алдында аябай окумуш агиттеме болуп атат, ошонун баарын угуп коем, программаларын угуп коем. Ушинтип так ондай убакыт эле жок отурганга, кербестен карап коесуң. Азыркы кезде 5 жылдык визам бар Америкага. Любой күнү кетип калсам болот. Приглашение без проблем. Федерациясы менен айыргашымын. Ошон үчүн кыска эле айтып коем, Кыргызстандан башка мындай жакшы жер жок болот деп. Бирок дүйнө жүзү боюнча канча кыдырдым, эң көп жакканым Швейцария жакты да. Великий оор атлетчи бар, Власов, Юрий Власов деген. Ал киши оор атлетиканы судан да көтөрүп көргөн болчу. Судан да көтөрүп, ушундай экспериментальный киши болгондо болчу. Өмүр бою ошо спортко багы научный брошюркалар жазып, ошонун баарын өмүр бою сүргөн да спорт. 2 жолу олимпиадага катышкан, уткан, 1 жолу 2 жолу калган. Андан кийин депутат болгон. Ошо мен эметем да, ушул адам менен багы бир сүрөткө түшө алсамбы, эле ушу учурашсамбы деп ушундай эмем бар да. Кандай айтсам, желанием бар да. Юрий Власов деген. Бирөө жардам сурап келет да сагачы. Жардам сурап келет. Акча берчи деп. Бир спортчу да, спортто бүтүп багы спорттон башка эчтеке билбеген адамдар бар да, өмүр багы 10 жыл, 20 жыл машыгып, колунан эчтеке алган. Же коммерция кыла албайт, же бир жакка иштей албайт, чемпион болуп, амбиция болуп жүрө берген. Анан 100 сом сурайт. Анан 100 сом берсең, эртең жеп коюп, кайта эле сурап берет да. Ошон үчүн ушундай адамдарды көп трудовой устраивать этиш керек да. Көп имарат, организация, спортивный организациялар ачыш керек. Азыркы кезде сливание, сокращение болуп атышпайбы? Ал менин оюмча туура эмес да. Калк көбөйүп атат. Физкультурный академияда канча киши бүтүп келатат, специалисттер. Анын баарын ишке орноштуруш керек. Калкыбыз өнүгүш керек, мамлекетибиз. Ошон үчүн имаратты көбүрөөк салыш керек. Мен ойлойм, спортивный организациялар көбүрөөк ачмак болот биринчи очередде. Корксоң барба деген да. Корксоң барба дейт да. Барсаң коркпо деген, ошо жакшы афоризм менен жүрөм да, ошондойчу.
Эми багы сапатты айтып берет го, багы чынчылдык болуш керек, мынча керек деп. Эми адамдар бүт эле жакшы. Бүт могу жашоодогу адамдардын баары жакшы болот. Күлүч тапсаң. Ар бир адамдын өзүнүн күлүчү бар, жакшы болот. Убакыт жок да окугангачы. Убакыт действительно ачыгын айтсам, убакыт жок. Багы кичине багы ойлойсуң, бул окуган деле эмес да, там күнүнө 1-2 лист окуп берген бул деген эме эмес. Бул багы убакыт тапса болот, анан 1-2 бара окуп койсо болот. Мына азыр 1-2 бара окугандан дагы жумуштарын жүрүп кайта эметип. Эми эмеси жок да, кажети жок, анда окубай эле коюш керек экен. Анан акыркы китеп мага мен унутуп калдым, жана Толстой деген аял бар, ошонун кичинекей китебин окуганда бүт чет өлкөгө барып. Мен мондай, чын айтсам, барсетка деген көтөргөн жаман көрөм. Азыр аябай мода болуп атпайбы? Бияка колтуктап алып, монтип жүргөн эле бияка салынып алып. Эми элдерге багы жагат, эметет. Мен постоянно жаныма эми кошелек да көтөрбөйм. Кошелек да. Потому что мен мындай свободный болуп жүргөнү жакшы көрөм. Анан көп буюмдар, например, документтерим машинеде. Жаныма только жанагындай күлүчтөрдү алып жүрөм, уюлдук телефон, ошондой эле жанымда. Эми музыканы мурун аябай көп угуп, аябай эметчимин. Көбүнчө современный, попса, азыркы кезде биздин жаш жигиттер, кыздарыбыз аябай жакшы ырларды чыгарып атат кыргызча. Ошо биздин азыркы жаштагы современный ырларды көп болгон да. А жанагындай кээдер айтат го, Шекспир, скрипканы угам деп. Я не понимаю, это лично, да, анда мен рокты угам дейт кээдер. Мен мындай современный эле, жаңы чыккан, жаңы музыкаларды угам. Көп нерсе окугам ошо питание жөнүндө, багы спортчу болуп жүргөндө дагы. Бирок мен күнүнө 5 жолу тамак жейм. 5 жолу. Бирок кичинеден да. Кичинеден. Мен багы тойго барып калганда дагы кичине эле жеп отуруп, 1 сааттан дагы кичине жеп ушинтип да. Багы көп ашказанда нагрузка кылбайм, мындай толум да келбейт. Постоянно подтянутый, мындай жизненный болуп, багы жеңил болуп жүргөн жакшы көрөм да. Эми хоббилерим деле көп мен жана значокторду чогултам мамлекетте. Азыркы кезде мына ар бир мамлекетке барып жана таш чогултмай что-то эмен болуп кетти да. Ар бир мамлекетке барам. Мамлекетке эмес, Ошко барсам деле, Таласка барсам дагы бир таштарды ала келатам да. Үйдө жүргөндө үйдөгүлөрүм, мамашаларым көрүп калат, багы ыйлашып, көрүшүп, багы күтүшүп дегендей. Эми сериал мындай да, багы бош болуп, отуруп, анан багы 100 серия экен, анын баарын ортодон көргөн, түшүнбөй калсаң кажети жок аны көргөнгө. Мен азыр кызыкпайм да андай мыль операларга. Белек эми шартыңа жараша, статусуңа жараша дегенде, кээдер машина белек кылат экен, кээдер кружка подарок коет экен депчи. Бирок бул сюрприз менен болуш керек да. Аял затка, кандай айтсам, аял затка жөн эле багы бир чоң белек кылып мынтип койсоң деле багы алып коет мындайчы. А кергесте бар кичинекей белек, даже мына брелок берип койсоң дагы ошону кечке ушу үйүнө тагып. Фобия деген мындай да. Мен акыркы күндөрү ошо илгертен бери эле эметчимин, багы самолеттон отурганда кичине эмем бар да. Самолет, анан да турбулентность болот. Ошодо багы эметкенден кийин аябай көп ошодо самолеттон эметем да көпчү. Багы эзимде бар, Ташкенттен Бишкекке учуп келатып. Мотор жагын карап коем, капкара болуп кетиптир мотор жагычы, мынтип Бишкекке чейин кездим жакшы болот эле деп ушундай самолеттон кичине эметем да. Эми ситуацияга жараша да. Ситуация жараша. Эми аял зат мактаганда комплиментти жакшы көрөт аял зат. Аны
аял затты ошо сыйлаш керек да, сыйлаш керек. Ар бир аял зат көчөдө кетип улумун кетип атса апаңдай көрүш керек. Жаш кыздар кетип атса карындашыңдай көрүш керек дегендей бар. Анан комплименттин дагы өзүнүн эмеси бар, бирок биздин кичине аялдарыбызда кичине мындай да комплименттер түшүнбөй калышы мүмкүн деп көп бербейсиң да деген. Эми комплименттер кандай айтсак болот? Эми биринчиден баягы саламат учурашкандан болот да. Мындыра кандайсыз, жакшысызбы деп эметип ошодон башталып, это уже жакшы саламдашууга это уже комплимент болот да, ошодон башталат. Сунуштар болгон, Казакстанга 2 жолу үй беребиз, жашоо шарты жакшы болот. Ну, там, конечно, спортко карашат. Федерациялар аябай күчтүү, самұрық қазына деген каржы болуп турат. Мен ошого карабай, бүттүүнү карабай кой. Ушу Кыргызстанда эле калалы. Ушу мындай элдер айтып берет го, мындай бул болгон иш да, мага көп болгон элдер айтып берет го, мага кийинкен Кыргызстанда. Мен бул биякта төрөп өскөндөн кийин мен бир жашоомдо бир лепта кылып кетишим керек да. Ар бир инсан, ар бир. Бул деген биз азыр бирдеме жазып алып, мен залды ремонт кылдым, мондай деп мен эч качан мактанбайм. Бир да прессаны алып келген эмесмин мактан. Бул мен парсым, мен долгум. Ошондон ар бир багы кишилер мактана берет го, мен мындай ручка сатып алдым, ручка менен жазып атышат. Ал сен долгум. 50 комплект, 20 комплект штанга алып келдим, балдар машыгып атат деп прессаны алып келип, пиар кылып эмет андай жок да. Ошондон мен ойлойм, ушу ар бир инсан, ар бир эме өзүнүн жашоосуна, жашоо кыска экен. Кече эле спортчу болчумун, бүгүн уже мына спорттон чектелип 10 жылдан бери тренер болуп, жетекчи болуп иштеп. Ошондон мен ойлойм, ар бир жаран ушу спортту эмес башка кесипте болсо да бир өзүнүн бир лептасын алып келиш керек да. Ошон үчүн Кыргызстанда ошондой элестетем да, өзүм процветающий мамлекет келечекте. Атактуу оор атлетчи, 2 жолку Азия чемпиону, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери, оор атлетика боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону жана рекордчусу, ислам оюндарынын жеңүүчүсү, Афина жана Бейжин Олимпиада оюндарынын катышуучусу, Азия кубогунун чемпиону, жаштар сыйлыгынын лауреаты, студенттер арасындагы дүйнөлүк чемпионаттын жеңүүчүсү, Кыргыздын сыймыгы Улан Молдодосов.